Assalamu alaikum qadrulуу mekендештер. Сиздер менен күн сайын бир аят же бир хадис долбоор бүгүн эң жакшы киреше кайсы деген темада хадис айтат, угабыз. Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхума риваятланган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалар кайсы киреше эң жакшы деп сурашканда, пайгамбарыбыз амалур раджулу биядих ва куллу бай'ин мабрур. Адам өз колу менен иштеп тапкан киреше жана бардык адал соода деп жооп берди. Ат-Табарани ал-Аусат. Чындыгында ырыскы табууда адам башкалардын колун карабай өз эмгеги менен иштеп, бешинеттер менен акча табуусу зарыл. Адам өз колу менен иштеп тапкан акча эң жакшы киреше. Ошондой эле кесиптердин арасынан эң жакшысы соодагер болуу экендигин пайгамбарыбыз хадисте баса белгиледи. Пайгамбарыбыз сахабаларды ар дайым адал жумуш кылууга үйрөткөн. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.